Губернатор ушту? Губернатор неге урушат? Анан келип эле губернатор барып марал жайбайт да. 35 марал алып келдик деп баардыгын жарыялап. Булар азыр жүрөт да, жайыт эле жүрөт. Азыр Чындап эле канча марал калды? Баягы мындай да бөйрөктөн шыйрак чыгарып дегендей адам ар ким өзүнүн түшүнүүнө жараша. Достор, биз азыр ошо маралдардын коругуна келдик. Маралдарды дал ушул мынакей ушундай корукто тозушуптур бир баштан. Анан башында 35 ушул жерге киргизилген экен жалпы жонунан. Андан кийин эле баягы зымторлордун ачык жерлеринен чыгып кетти. Бирок ушул жерде жүрөт деп айтып жатышат. Эми канчалык деңгээлде чындык болушат аны көрүп жатарбыз. Бул жакта бүгүнкү күндө дагы издөө иштери болот дейт. Канчасы кайтарылып келет, канчасы кайтарылбайт деп маали айтыш кыйын. Ичинде канчасы калды азыр көрөлү. Чындап эле канча марал калды? Маралдар үчүн атайын корук уюштурулган. Курчалган аймак жаныбарларга тардык кылганбы, айтоор чөбү такырайып оттолгон. Тоюту аз болгондуктанбы же жаңы аймакка отурукташканга маралдар арык. Ал эми жаныбарларды кайтарган кызматкерлер үчүн шарт дагы түзүлгөн эмес. Байланыш тартпаган, тоонун арасында шарты жок суук чатырдагы жалгыз кызматкер 35 маралды тозмоктурсун. Аны карап үлгүрбөсө керек. Бул жактагы жайытчы, ошо төнгөн тоют азайгандыктан анан туура ушундай бягын курсаганбыз. Бул жагында жогору жагын. Губернатор ушту? Губернатор неге урушат? Баягы башында келгенде, маралдар келгенде өзү аш болуп, чын айтканда бардык телеканалдардын баарын интервью берип, абдан сыймыктанып жатты эле. Чын айтканда талас элине келди, башка жака эле барса болмок. Бирок эми бизге келген сыймык, бул эми бусун алып кетели деп жатты эле. Бирок анан жоголуп кетти деген укканда эми жок, ошо эл сизге чалып эл туура эмес түшүнөт да, жоголуп кетти деп. Жоголуп кет, мисалы бирөө жарым уурдап кетсе, таппай калса жоголуп кетти деп айтылат, туурабы? Булар азыр жүрөт да, жайыт эле жүрөт. Азыр көз көрүп атат. Эч кандай жоголгон жок. Бул торзумдун ичинде эмес. Ооба, ошо торзумдан чыгып кетти да, эгер чыкпаса силер деле аман жерде жүргөн экенсиңер деп коет. Мен бияга эсептеген 10 гектардан ашып кетти. Анан тартып кетти да. Тиги жем чөбүн ким чечет эми мисалы? Эми жем чөбүн чынын айтканда өзүбүз алып келип берип атабыз. Өзүңүздөрбү? Ооба, жем. Сиздерге кызмат. Ооба, эми өз мисалы кээ бир неме жарандар бар, өздөрү кызыгып onu berip койгула деп бир кап берип коет. Өзүнүн сотрудниктери алып келип берет. Биз алып келип беребиз, сатып алып келип атабыз. Негизи мамлекет тарабынан ага бөлүндү эле атайын акча каражат. Эми ушунча 2,5 миллион тегерегинде бул алынгандан кийин дагы аны багыш деген маселеси караш керек болчу. Эми могу азыр могу жайытта жүрүп атпайбы? Ана могу кышкысын жемчөп албаса болбойт. Тойтмасы заготовка болот, ошондо бөлүнөт деп неметип атабыз. Бөлүнбөсө болбойт да, ооба. Ошо бөлмөсө болбойт. Биз өзүбүз неме үчүн берип атабыз булар. Азыр эми. Азыр өзү дагы күз келатат. Кыштын маселесин ойлоп атабыз да. Эми бул кышында буларды эми каяка кармайсыздар? Же ушул жака? Кышында ушул жерге кармайбыз деп болжолдоп атабыз, анан кайра ойлонуп атабыз, башка жерге апарсакпы. Себеби бу жерде жанагындай Карышкырдан, анан бу жерде Илбирс деген да бар. Ошодон да кооптонуп, бир болжолдогон жерибиз бар, 50 гектар, 60 гектар. Ошол жерге курчалган дагы. Баарын издеп табып киргизип алгандан кийин да. Ошол жака апарабыз деп атабыз. Болбосо бу жерге жанагы атай сарай неме салып туруп, бу жерге киши коюп кармайбыз да. Кадимдей эле үй жаныбарлардай. Кадимдей эле үй жаныбарлардай кылып эле кармайбыз да буну. Бул эми бул бизди азыр алып келгенибиз ошо көбөйсүн, анан изилдөө иштери жүрсө, анан бу жерге адаптация болсо, анан колго эмес, ушу жерге үйрөнүп калса, анан жүрөт да көбөйгөндөн кийин. Азырынча ушу ондай тосмого кармап эме кылыш керек да. Өзүңүз канча жылдан бери ушул тармакта иштейсиз? Мен өзүм 5 жылга жакындап калды иштегениме.
Бул суроолорго толук жооп алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Талас облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Нарбековго кайрылып көрдүк. Алгач маралдар түгөл кармалып тургандыгын айткан өкүл ошол маралдар турган жерден келе жатканыбызды угуп, актанууга өттү. Маралдар көзөмөлдө болгону корукка киргизүү иштери жүргүзүп жаткандыгын билдирди. Маралдарды кантип табабыз? Маралдар ордунда 5 гектардан ашык болчу. Экинчи этабын чоңойттук. Азыр үчүнчү этабы ошо толук аймакты курчап, азыр курчалган. Эки жерин жаап, уже токойдун арасында өзүнүн Азыр ошондо маралдардын баары түгөл эле ошо коруктун ичинде. Коруктун ичинде качып кеткен. Бул мындай айтып атпайбы? Кечиресиз. Мындан 2 күн илгери биз ошол маралдардын коргуна бардык. Барып санап көрдүк, 12 марал ичинде жүрөт. Анан ал жерде кайтарган кароол бар экен, ушу башкармалыктын башчысы өзү. Анан калгандары үстүндө жүрөт, МЧСтин балдары эртең келет, эртең айтып түшөбүз деди. Анан кече күндө МЧСтин балдары барды, алына тарттык, бирок МЧСтин балдары таш баракет таппай келдик, эми эмне кылабыз? Эми бияка жаман болуп антебиз, калганын антебиз. Баягы мындай да бөйрөктөн шыйрак чыгарып дегендей, адам ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша талкуулап алат да. Эми токойдун аз жыш токойдун ичинде жүрүшөт. Ошо букалары мүйүзүнөн эле көрдүк. Бүгүнкү күндө мүйүздөрүн чынында уже кийинки жылдары кыркыш керек, буну билесиздер. Мүйүзү боюнча да атайын дарылар чыгат. Биз мынагы азыр ошо жеринен мурунку Алтай Республикасындагы ферма менен байланыштат. Алар өздөрү да келип карап беребиз деген, бирок бүгүнкү жаратылыш шарты буларга абдан жакты. Тигилер чыгып кетип тоого оттоп кайра түшүп, мисалы үчүн кубалаганга мүмкүн эмес. Кече барып көрүштү, бардыгын атайын көзүңөр менен көргүлө дедик. Бирок азыркы чечим кабыл алдык, тоодо ошол аймакта толугу менен шартта жана токойлуу жерлерде, баягы бийик бактар турган жерде буларга шарт абдан ичинде оттуу башка нерселери ылайык болуп атат да. Буларды эми биз турист келсе кол менен кармалып мынакей деп эмес, мына атайын бир күн аңдып жат, мына жерден чыгат. Биз жайгашкан жерин беребиз. Азыр эми келечекте айрымдарына чип салгангабы ошол үмүт кылып аракет кылабыз. Баягы бирок кыймылдаган жүргөн жерлерин мына азыр экология каада кызматына Бекмырза Маматович деген бар, андан дагы маалымат алсаңыздар, бул алардын мойнунда. Бул дагы келген официалдуу бирөөгө аманат. Анан келип эле губернатор барып марал жайбайт да. Анан ошондой түшүнүктүү айта албай жатам, биз максаты сунуштаган долбоорду колдоп берүү, ишке ашырып берүү. Урматтуу достор, биз ошо баягы 35 маралды алып келген коруктабыз. Азыркы күндө бул жерде 12си гана бар экен. Бул жерде суроо эмнеде? Алып келдик. Эми алып келгенден кийин ит кушка жем кылбай, баягы өзүбүздүн койгон пландагыдай иш алып барсак. Мисалы жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, бул жактагы кызматкерлер жем чөптөрдү чын айтканда азыр өзүбүз алып келип атабыз. Эми балким кышка мал чечип берет деген сыяктуу маселенин бир башын кылтыйт да. 35 марал алып келдик деп баардыгын жарыялап, мындай айтканда пиар жагын жолго койгонубуз менен мунун эртеңгисин дагы ойлоп койсок.